Түркиянын Анкара шаарында өз иштерин ачып, бизнесин жүргүзүп жаткан кыргызстандык мекендештерибиз бир топ. Алардын бири Элдар Оразалиев. Ал бул шаарда кафе ачып, кыргыз тамак аштарын сунуштайт. Турцияда кыргыздардын тамагын жасап аткан бул өтө чоң өзгөчө. Жергиликтүү башкалар келип, бул жактан биздин улуттук тамак аштарыбызды таамын көрүп, өздөрүнүн башкача алып кетишет. Поварлар Анкарада повар жагынан кыйналган эле жокпуз. Поварлар көп эле бул жакта иштеп жүрүшкөн, иштеп тургандар. Пат эле келип турушат, ар ким ар кандай оюн айтып кетет, муну көр, тигини көр. Ошолорго өзүбүз рецепт түзүлгөн, белгилүү ошол продукциялар менен ошол тамакты чыгарабыз. Эч кандай деле Кыргызстандан деле көп нерсе албайбыз. Баардыгын эле бул жактын продукциясы менен Кыргызстандын тамагын чыгарабыз. Каарманыбыз 2008-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүрүп, Анкарадагы Гази университетинде магистратурада окуу үчүн келген. Учурда Анкара университетинде окуусун улантып жатат. Бирок өз демилгеси менен иш ачууну туура көргөн. 2011-жылдан баштап Анкара университетинде окууну улантып келатам. 3 жылдан бери ушул Алатоо деген кафе ачканбыз. Баягы дос балам менен чогуу Таштан Сапиев. 3 жылдан бери Кудай буйрса ушинтип Анкарада кыргыздарга көңүл түз болгон, кыргыздар жөнүндө билгиси келген жергиликтүү түрктөргө, башка биздин коштоо мамлекеттерден келген меймандарга кызмат кылып келатабыз. Азырынча 2 кафебиз бар, Алатоо 1, Алатоо 2 деген. Кудай буйрса дагы башка булардын да санын да көбөйтүп, башка ар кандай иш-чараларды аткарабыз деген үмүттөрүбүз бар. Азырынча ушул иштин аркасы менен иштеп келатабыз. Алатоо кафесине кыргыз даамдарын сагынган мигранттар жана башка Анкара шаарынын жашоочулары келип тамактанып турушат. Бул жай шаардын борборунда болгондуктан өзгөчө дем алыш күндөрү мекендештер көп келишет. Жакта болгондон кийин биз кыргыздын сагынабыз. Ошол мезгилдерден ушул жерге кафелер бар да. Кезүү эмелерибизде ушул жерде көрүп Түркияда өз ишин ачам деген мекендештерге Элдар бул жакта мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экендигин айтат. Алгач бул ишти сынап көрдүк. Андан соң кеңейди, уланта баштадык дейт ал. Ар ким ар кандай максат менен иш ачам дегендер бар, ачсам деп ойлонуп келип сурап калгандар бар. Бизге чейин ачып иштеп жүргөн чоң бизнесмендер бар, Кыргызстандан келген. Кээ бирлери Кыргызстандан күз келип бишир бизнес ачкандар, кээ бирлери көп жылдар бери бул жакта жашап жүргөндөр. Мани шыгына жараша, жөндөмгө жараша, кандай иш ачабыз, эч кандай тоскоолдук деле жок. Турцияга келгенден кийин атайын жергиликтүү ато деп коюп, бияктын мэриясына, мамлекеттик казынасына баардыгын комиссиядан өтүп, баардыгынан керектүү справкаларды алып, документтерди алып, андан кийин Лимитед ширкети деп коет. Ошондой курганбыз. Биринчисин өтө эле кыйынчылык менен 6 айга жакын убакыт документ чогултуп жүрдүк. Эми азырынча алардын баары артта калды, улантыш керек. Жакында эле ал кафенин тамактануу залын кеңейтип, дагы бир тарабын оңдоп түздөөдөн өткөрүп, кыргыз стилинде жасалгалаган. Алдыда дагы көп жакшы пландар менен бөлүшүп, балким Түркиянын башка шаарларына дагы кафе ачабыз деген ойдорун билдирди. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.